Ал күндөрү до сих пор унуткан жокмун. Мен эч кайсы бала менин башка кичинекей зордуклаган балдарым эч качан унутпайт экен. Мени зордуктады деген тайкем азыркыга чейин жазасын ала элек деген 41 жаштагы Мухаббат Ерматова 6 жашында болгон окуяны айтып көз жаш төгүп отурду. Айтымында мындан 35 жыл мурун аны таятасы менен тайекеси зордуктап койгон. Эми мени зордуктаган тайекем кызымды да кордоптур деп буркураган айым башынан өткөн күндөрдү баяндап отурду. Мен Ерматова Мухаббат Топчубаевна Сүрүктүү шаарда төрөлгөнмүн. 6 бир тууган элек. Анан атам жакшы киши болчу, Москвада иштеп, Сүрүктүн автобазасы, Москвада заводдо иштеп, машина алып келип тапшырып, хлебо, самосвал, ар кандай машиналар и водитель, ана экспедитор да болуп иштеп жүрдү. Анан энем акча жетишсе да энем пол жууганы ишке кирди. Гастроном универмаг 2 жерде пол жууа баштады. Ана жеңелерим, акелерим баардыгы, эжелерим окуусга ишке кетет. А мен 6 жашмын да 0-ойго алып барышты, үйдөгүлөр киргизип койду. 0-ойго барганымды билем, ушундай энем тик берген сумочканы көтөрүп, тряпкадан болгон барып кирип, ал жакта сабагым бүттү, эжекелер жөнөттү. Орус эжеке болчу, класс жетекчим. Анан немеге бар деди. Мамаңды уже сабак бүттү, мамаңды ал да бар. Мамамды ишке барсам, неме кылып атат экен, мамам пол жууп аткан экен. Анан сен мешат кылбама, анан көрүп тайнең үйгө бар. Үйгө барайын десем, үй дарбаза жок да, топкокко күйүп калбасын, бирдеке болбосун деп ойлоп, энем ишенип, ата-энесиге ишенип, анан кошуна ишенсе болмок экен дейм да. Ата-энесиге ишенип мени жөнөттү. Тайнемге барсам, тайнемчи көзү ооруш эле, анан операцияханадан кийин көзү кетти, эки көзү да кулагы да укпай калган да. Анан таятам жашачу, намаз окуган, ушундай сакалы бар киши. Анан таятам үчөө жашачу. Тайкем болсо, он жолу башта үйлөнүп, ажырашкан, балдары жок, аялдарын уруп, күн бербей ажырашып кеткен. 53-жылы болот тагым. Анан дарактаста алмалар бар да, алма бак бар да, тагымды үйдөчү, тайнемди үйдө. Ошолорду аста мен алма бактаста палочка менен жерге чизип, рисунка чизип ойноп отурдум. Анан бир мал тагым воротадан кирди дагы, анан кайра аркасынан чыкты да, чуркап барып ключтарды алып, дарбазанын сырты бар, кулптады да. Анан мынтип воротадан секирип түштү, жерге заборлордончу. Анан кирип туруп, мени үйгө киргизди да, жапты веранданын эшигинчи, монда замокторду илип, 2-3 замокты илип, айнектен монда веранда айнегинен секирип түшүп, үйдө эч ким жок, түр көрсөткүсү келиптир да, азыр ойлосомчу. Киргизди, анан киргизип туруп, түртүп үйдө, ички үйдө жерге жыгылып түштүм. Анан тагым кийимдерим чечти. Ооба. Извращенной форме изнасиловал, да? Орусча айткандачы. Очень мне больно это вспоминать. Я помню, да, ошо зордоп бүткөндөн кийин мен турдум, калыткилерим, кийимдеримди кийдим. Чыгып кетип атсам, таятам времянка алып чыгып, ал зордуктады. Я хапа болдум. Сездим мен ошондочу, что унижают да меня. Ал күндөрү до сих пор унуткан жокмун. Мен эч кайсы бала менин башка кичинекей зордуклаган балдарым эч качан унутпайт экен. Мен аракет кылдым, психологторго бардым, жакшы, даже Бишкекте психологторго бардым. Бирок бардыгы поддержка берди, мен жакшы болуп кеттим. Мен психиатрга бардым, мен жиндемейм десем, жок, нормально, сен не переживай, это же было, что ты переживаешь деп, анан нормально деп жазып берген кагаздар турат. Азыр архивде текшерип чыкса, ал чыгат. Анан жылдар өттү, мени эч ким албай койду. За то, что я изнасилованный была, эч ким мени келин кылбай койду. Анан мени 6 жаштан 15 жашка чейин зордоп жүрдү, тагам эле таятамчы. Анан кеч киргенден кийин неме апам келип алып кетти, үйгө бардым. Баргандан кийин эки жеңем бар да, бири капитан милициянын кызы, мектепте секретарша да, жеңемчи. Анан улуу жеңем мени жуунтура баштады. Жуунтуруп атып айтты, эмне болуп кетти деп сезди да жеңемчи. Анан бардыгы атамды чакырды, Москвадан туугандар келди, чогулушту, барды, ызы-чуу чыкты аябай. Анан Роза деген эжем бар да, оозуңар жапкыла, өзүңөр кызыңар эле шарманда болот, мындай жөн жүргүлө деди да. Ана атамам алы жок экенин, ушунда тагам менен күн, ошондон кийин атам да катышпай койду. Энем туугандары мененчи, мемлекетимден. Аябай постоянно урушуп, титишип жүрүштү мемлекетимден. Жылдар өттү, мен эч ким 20 чыкканча эч ким үйлөнбөй койгон. Ondan keyin
экинчи тагам бар да, эки тагам да, бири жаман, бири жакшы да. Жакшы тагам жума баягы. Ал болсо канча жесин баласына өзү куда болуп келип, өзү той кылып алып берген да меничи. Той ЗАГС вечер кылып алып берди. Ана күйөөм мен зорлуканганымды билчү да. Тайкең менен тайтаң жыргаган жаштыгында деп басымда берип психологическийчи. Ана мне очень обидно было. Кызды болдум. Кызым 1 жаш болгондо кызымды алдым да атама таштадым. Атама таштап ана Бишкекке качып келдим. Ачүрөктө эжем бар да, эжем кызы ошо менен эжемден качып келип, торду алма сатып, ишме саксар иштеп жүрдүм. 2 жыл өттү. Шунун арасында атам каза болуп калды, мени ойлой берипчи. Бишкекке барып эмне болуп кетет депчи. Анан 2 жылдан кийин мен үйгө барып кызымды алып келдим. Антке атамдан башка эч кимге ишенбечүмүн да, кызымдычы алып келдим. Байетова көчөсүндө жашадым, МВД жактачы. Кызымды 27 мектепке барып сүйлөштүк да, алам деди. Кызым киргизейин деп турсак, неме кел, апам жеге эжелерим бир тукан укаларым келип болбой. Антке бөлөлөрүм Дилфиза Рано деген кыздар мугалим да мектептечи, сүрүктүрмөйт. Жакшы оценка алат. Эч кайсы эжеке, эч кайсы мугалим капа кылбайт сени, кызыңды жакшы оценка алып, жакшы окуйт. Эч ким сен дебейт, мектепте жакшы окутабыз кеткен. Мен апарып өзүм тапшырган жокмун кызымды, үйдөгүлөр келип алып кеткен. Мени сөздөрүмдү эме кылат да, тастыктайт, мана хозяйкамды тапса хозяиндичи. Анан жылдар өттү, 1 жыл өттү. Анан кызым кат жазып ийиптир мага. Рахим деген акам бар да, Шопоховда жашайт. Ошо кат жазып ийиптир. Акам айтат, келип катыңды алып кет, кызың кат жөнөттү сага. Анан мен кат алган Шопохова бардым, акам катты берди. Катта жарым парак экен. Карасам, кызым жазыптыр. Мама, келиң тезирээк, же алып кетиң, мени Турсунбай тагам капа кылып атат деп жазыптыр да. Дальше сөздөрү жазыптыр. Өчүк экен, монтип өчүрүптүр деп ошо бирдеке жазган бала кыял менен түшүндүргөнгө аракет кылган өчүк экен. Ая капа болдум. Кызым айтты, мама, сен чоңойгондо тагам айтыптыр да, мага дүйнөнүн жүзүдө бардыгы тагалар ошентет, жээндерин депчи, бардыгы ошентет. Сен коркпо, бардыгы, сен чоңойсоң үйлөнөм, апак сонун көйнөк кукларыңды алып берип кийгизем дептир кызымачы. Анан кровать алып берем, экөөбүз уктайбыз, жаман сөздөрдү айтыптыр да, ушундайчы. Эми кызым ушу сөздөрдү айтып атат да, магачы милицияларга айтып атат. Анан эч ким жардам берген жок. Анан эме кызымды көтөрдүм да, кайка барышым, мен неграмотный мектепте эле окугам, мен мындай высшее образование болгондо мен по закону эме кылмакмын да, мен кызым көтөр МВД деген ушу министерствода министрлер отурат, ушу жардам берет, милициялар отурат деп барсам, полковник Жаков, Нүсүп Аскарали дегендер принимать этти заявлениямды алышты, регистрация кылышты. Анан көрү эмети Рыскулов Данияр деген милиция тапшырды. Анан мен Рыскулов Данияр чакырды, бардым, кызым көтөрүп. Анан направление экспертиза бериш керек экен, мага берген жок алар, вообще берген жок. Анан мен кызымды эмне кылышымды билбей жалга детский больницага апардым. Жалдан мурун мен 4-чү роддомго апардым да. Эже кызымды оруктап турсам, эксперт должен проверить деп орус аял айтты. Анан мен какта болот экспертиза, направление милицияга бериш керек экспертиза. Анан бербей коюшуп атат десем, онда жалга апарбайсың. Мен жалга апардым больницага, апарсам бар детский гинекологдор айтат, алар да бирөө скорый чакырбайбы, же бирдеке кылышпайбы? Мен да түшүнбөсөм турабы. Кетпейм онда дедим. Көргүлө кызымды, эмнеге милиция жардам бербейт, силер жардам бербесе, кызым акыбалы эмне болот деп отуруп алсам, бир орус врачы бар экен, жакшы аял экен, жакшы эже, рахмат чогуч. Жүр деп кызымды текшерди, психиатр, психолог неме экен да, нейропатолог. Текшерип, кызың сотрясениеси бар экен, тагын уруптур, эмнеге милиция жардам бербейт, таң калышты, МВДга барсаң деп. Эгер ушул врачты кызымды сотрясение болгон каздар бар, ушуну тапсак, ошо мои слова подтвердят, что жалдап детский больницадан чыкпай отуруп алгам. Мен жардам бергиле, эч ким жардам бербей койгон, ушу аял эле жардам берген. Наш дядя да изнасиловал в извращенном форме, да? Бизди мындай чындап айтсам ачык, кыздыбыз алган жок. Анальный секс, оральный сексом издевались да. Биз мен айта албай койгонбуз да, ошондойчу. Бирок это тоже изнасилование считается, туурабы? Ошентип Мухаббат Ерматованын кызы Умида азыр 20 жашка толду. Бул арада каарманыбыз дагы бир жолу турмуш жаңыртып уулду болгон. Бирок экинчи жолдош менен да ажырашып кеткен экен. Азыр Бишкекте Батирде жашап, кафелерде иштеп, идиш аяк пол жууп, күнүмдүк жумуш кылам деген айым жакында эле Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгына кайрылып, тайкесинин үстүнөн кайрадан арыз жазган. Муну аталган министрликтен да тастыкташты.
Бирок арыз ээси 2003-жылда кайрылып, кийин өзү жок болуп кеткен экен. Бул иш боюнча ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын опер кызматкери Кубаныч Ажыбеков керектүү материалдар топтолгондон кийин ишти тергөөгө өткөрүп берерин айтты. Мисалы үчүн азыр бизге келди, апаздан баягы бир 9-10 барак ушуну каталганбыз. Толугу подробно болгондой жазып берген. Эми кызым чакырып туруп кызына түшүнүк катталыш керек да, анан калган тергөөгө өткөрөбүз, анан ошол жактан тергөө. Ошолор беришет. Бул жерде бизге кыйын нерсе болот. Арадан 15 жыл өтүп атпайбы? Арадан 15 жыл өткөн нерсени кантип жана аласың, ошол да вопрос болот да. Ошондой эле Мухабат айым биз менен маектешип жатып, кызын 1 айдан бери таппай жатканын билдирди. Айтымында кызы кафеде официант болуп иштеп жаткан жеринен жогорку кеңештеги депутаттын жардамчысымын деген киши үйүнө бала багуучу кылып иштейсиң деп алып кеткен. Бул боюнча милицияга озаки кайрылган. Кызым айтат, 2 баласы бар экен, мама нянька болуп барсам болобу, $300 предлагать этет, төртөбү дейт. Мен айттым, о помощь депутат болсо, баласын жыгытып алсаң сени каматып ийет. Же бирдеке кылып койсоң, мындай титип алсаң бир жерне нечаянно каматат булар, кой барбатсың. Кызым кулак салбай барды, $300 берет экен деп, мама көтөрүскү 4 шампанский берет, барам деп болбой кулак салып, мен макул болгон жокмун. Мен айттым кызыма, эртең бар макул кафеде иштесең, кечке үйдө жат, как положено, 8 саат, 10 саат укта көзүмдү ал. Жок, кулак салбай кетти. 3 күнгө чейин кызым экөө сүйлөшпөй койду, тартынып бирибиз. 3 күндөн кийин мама сен Роска берип жүрбө, мен сенин характериңди билем дейт. Келиңи деди. Анан бардым Востопетке барсам, они сами съемный квартире живут дейт. Кирдик, 3 комната экен. Анан мен киргенде спальный комнатасы бар го. Ошондо спиной одна девушка 15 жаштагы, 16 жаштагы жаш кыз жатат. Кызымдан кичине кыз жатат мындай. Аркасы татуировка да, помню, татуировкасы бар болчу. Анан күйөөнүн тааныштерди ошо казак алчу, менин күйөөм Насыр зовут деди. Анан менин атым Марал деди. Эки кичинекей бала менин балдарым деди. Анан башка аялым жүрүп дуңган айыл, здоровый Мираж экен аты. Анан алдан нянькам деди. Онда кызымды эмнеге карматат? Иш жок эже. Кызым айттым, иш жок деди. Издеваться над тобой дедим. Эмнеге турасың кызым? Сүдүрөдүм, 3 этаждан 1 этажга. Кызым жок, калам дейт. Кайра кирдик. Анан чай ичип атканбыз да. Анан напротив меня сидела, ошо 15 жаштагы кыз отурду. Ошо 15-16 примерно. У нее такие грустные глаза были, да, көзүмө бирдеке айткысы келди, сөзү менен айта албай да. Она пугливая, да, что-то сидит. Азиз келет азыр дейт. Анан Азиз десе, кызым да тым болуп калды. Анан мен да таң калдым, Азиз деген ким бол? Мени күтүп турайын дедим, күтүп отурдум. Анан мени кетишимди аябай калашты аларчы. Макул деп кеттим. Бир 10 күн өттү дагычы. Кызым звонок, мама деди, помоги мне. Мен айттым, эмне болду кызым дедим. Меня обвиняют, что я золото, бриллианты из сейфа украла. Мен айттым, там не было же сейфа, они сами в съемной квартире, никакой сейфа не было. Мени уруп атат, казак Марал мама на руку укол кылды дейт. Анан мен чуркап бардым да, балам көтөрүп алып барып, айттым, сен менин кызыма эмнеге укол кыласың дедим. Ал айтат, температура баш. Если температура болсо дедим, скорый чакыр, Востопет рядом, скорый, можешь пешком дойти дедим. Сен жооп бересиң ушул укол кылган үчүн. Мен укол кылганыңа ишенбейм дедим. Кызым айтат, мама дейт, мындай железный коробка Насыр из Китая привез, говорит, ошону чоң дары дейт. Бул витамин Ж дейт, невкусный дейт, жегенден кийин айо бүгүн айткан сөзүмдү эртең унутуп калчу болдум деп айтып атат да. Анан мен сразу о коробканы бардым, СМБга апарып бердим, жалп жаздым. Алар айтат, следим дейт, ушу сөз эле турат да алардачы. По секрету соседтер айтты, они сутенеры, Дубай, Турция кыздарды как нянька алып кетет, алдап. Ал жактан кыздар не возвращаются, они тоже мои слова подтвердят да. Анан бир таксист айтат, булар сутенер дейт, булар калп эле бриллиант алтын урда деп ушинтип подставлять этип, ушунда ата энеси туугандары ушинтип алдатып алып кетет экен да. Ал жака нянька деп кетет экен аэропорттон, это наш нянька деп. Ал жактан кайтып келбейт экен. Мен ишенесиңби? Мен кызымды 1 айдан почти көрө элекмин да. Немеге до сих пор помощь депутатмын деген афрес киши Казакстан гражданкасы укол кылат, бриллиант урдат деп кызымы жалган шылтоолорду айтышты. Ошко 2 жолу чужой паспорт метрикамын апарып келди, кызым айтты да. Кызым преступление толкают да. Почему милиция алып келбейт? Кызым эмнеге менен кечирим сурап, мен кызымдан только чындык талап кылам да. Чындыкты да. Каарманымдын сөзүнөн кийин кызы Умидага телефон чалсам, ал энесинин айткандардын баарын төгүнгө чыгарды. Ал мага чалып алып, мени сөккөндү билет экен, а везде ходить писать, что я пропала, может, да, значит? Никуда меня не продают, со мной все хорошо. Только мать меня достает. С ней жить невозможно, она вообще страшная женщина. Актриса еще та. Завтра начнет на вас писать, не удивлюсь, прокуратурага барам. Мен силер тинтем деп. Она уже всех достала, даже милиционеров достает.
барып дален жазыптыр мага пропала деп. Мы не будем принимать десем, мен силерди сотуп позорем, анан мына кылып шалыптыр. Мен ар бир жерге жазат, артынан барып жүрүп тажап кеттим уже. Куда я могу еще ходить? Я жива, здорова, слава богу. Номер мой берите, звоните, все, не надо выкладывать ничего. С ней жить невозможно. Она опять вечно отрывала, вот ты наркоманка, вот ты проститутка. Мне же тоже неприятно это все слышать. Я лучше уйду из дома, чем такое буду от нее слышать. Азыр кимдер менен туруп атасыз? Качта туруп атасыз? Сейчас я у подруги своей нахожусь. Жакшы эле демек сиздин абагыңыз, э? У меня все хорошо, не считая матери, да? Эгер кечирим сураса кечиресизби? Нет, никогда в жизни я ее не прощу. Рахмат, Лейли. Бирок кызымдан баары бир чындыкты талап кылам. Эгер ал болгонун болгондой айтпаса, мен дагы аны кечирбейм деген Мухаббат айым. Кызды туугандары атайлап ага каршы кылып койгонун кошумчалады. Тилекке каршы Эрматованын мени зордуктаган деген таекеси менен байланыша алган жокпуз. Эгер экинчи тараптын дагы айта турган сөзү болсо, угууга даярбыз.